Урматтуу футбол сүйүүчүлөрү, ошентип старт өткөрүп берген. Бул жерде жогорку ылдамдык менен барып аянттын ичине жүктөдү. Бирок дал ошол жерде топ аянтталарга каршы болду. Абдышата менен ойноп мына 0-3 жеңишти алдырып ийген эле. Азыр сокку. Карабалта жүрүшүн улап келе жатат. Карабалта чалда Алишер Усубалиев сокку. Жана дарбазанын су, ошондуктан карасаңыздар азыр коргоочу дагы жерге кулады. Ой, сонун кирип барып сокку. Жана сейф, азыр Алишер Усубалиев анын пасы. Алишер жок, Жаныш Күреңкеев топту кайтарган болчу. Жана азыр сокку. Офсайд. Эми бул көтөрөт го дейм. Дал ошондой өтө оор топту кайтарып кетти азыр. Ошол жерден Мухриддин, ошол жерден Элдар Таштемировго азыр болсо сокку бир аз бийигирээк. Алишер Усубалиев оюнчу тепсе анда таамай эмес. Жана сокку жакынкы бурчка сейф жасап кетти. Оле дегенде мына Алишер Усубалиев ал ишенди күрөштү жүргүзө алат. Жана баш менен сокку. Бул жерде бир аз азырынча эсеп 0-0. Ишендүү барбы бул жерде Акмалжон Юлдашевден. Жана карасаңыздар Карабалта кантип кооптоо жерде каганат чындап чыкпай турган болсо, азыр сонун сокку. Караңыздар, читерде Мухриддин Акрам Ходжаев демек ишенди ойногон эле. Азыр дагы тоскоолдук кылган эч ким жок. Ал эми тебилген. Азыр болсо ушул жерден сокку, гол. Мына ошентип Ошмо Алдиер тарыхый голду жаратты. Кыргыз сол колун көтөрдү, демек үйдөгү тапшырма. Жана гол! Жакынкы бурчка кубаттуу сокку менен ошентип ушундай кубаттуу соккуну каршы эпкинден сүзүп кетти эле. Азыр ойнуланат. Герашенко, Станислав, анын чыгарып берүүсү, Тиленчиев, Герашенко сокку жакынкы бурчка. Кулотжон Шарипов, анын чыгарып берүүсү, алыскы бурчка. Жана өтө ыңгайсыз учур жок. Дарбазачыга Алта. Бул жерде Карабалтанын чыгарып берүүсү. Ушул жерден сокку орун алат. Бирок Алишер Усубалиев топту теп жаткан үчүн жыйынтыктоочу минуталар. Орун алып атат. Жеке. Жана кантип гол жарата алган жок. Сологой оюнчу, ошондуктан топту сол бутуна алып жаткан учурда коргоочуга тоскоолдук кылганга жетишти. Ошмо Алдиер жакшы ойноп атат. Карасаңыздар, жана жер аркылуу жана соккуну ушул жерден көрөбүзбү? Кантип соккузатты. Жана бош дарбаза. Дагы бир сокку. Карабалта. Жана сокку, гол! Гол, урматтуу көрөрмандар. Ошмо Алдиер ошентип экинчи голду. Номер 9, счет матча 1-2 в пользу команды Ошмо Алдиер. Абдулбори Васильжанов өзүнүн максатына жетти. Түз эле келип мына башка унутпай, азыр болсо мына ушул жерден сокку, жана дагы бир сокку. Ой, караңыздарчы. Мына финалдык кышкырык, урматтуу көрөрмандар. Ошмо Алдиер командасын